Урматтуу достор, азыр бүгүнкү күнү соц тармактарда болуп аткан бизге кара пиар уюштуруп аткан иштер боюнча айтып коеюн дедим элем. Бизде, например, Матраимовдор менен, Жээнбековдор менен, анан дагы бирөөлөр менен алып туруп эле бизди шыбап атат да. Анан кийин могу митингке чыгасыңар, чыкпайсыңар, силердики деп ушундай бир кара пиар жүрүп атат да. Эмне менен айткым келет? Эмнеге бизге азыр кара пиар башталды? Кара пиар башталган себеби бул мындан эле болуп атат да. Бул биз ачыктап Жумалиевдин оокат тияк бияктарын айтып баштагандан кийин туура эме преступным путем наживать эткен оокат жөнүндө айтып баштадык. Анан кийин деген бөлөк адамдарды коюп баштадык. Чыныбай Турсунбековду айтып баштадык, Сарпашевду айтып баштадык. Тиякта дагы көп жигиттерди, байкелерди, жигиттерди айтып баштасак эле, биз карата кара пиар кетип баштады да. Ошол кара пиардын натыйжеси эмнеде? Аны ким кылып атат? Санап көрдүк. Санап көрсөк 24 фейк бар экен. Ошол 24 фейк эле мындай жүргүзүп атат да бул жумушту. Анан заказной статьялар кетти, вечерка кетти, дагы ар кандай эмелер, политологдор кетти. Айтып коеюн ошолорго, фейктер, кожоюндарыңарга айтып койгула, бизди коркута албайсыңар, бизди бирөөлөр менен алып туруп кырылыштыра албайсыңар, силер өзүңөр эле уят болуп каласыңар. Анткени деген биз кандай баштаганбыз, биз аягына чыгабыз. Анткени деген Союз кезинде народный контроль деген бар эмес беле? Ошол народный контролдун эмеси болот, народный иллюстрациясы болот. Биз токтобойбуз. Силердин өзүңөрдүн могу кара жумушуңарды кылып атасыңар, кыла бергиле. Биз анга деген көңүл бурбайбыз. Митингтерге байлап атасыңар, биз анга байланбайбыз. Анткени деген биздин целесообразности мындай көргөн жокпуз да аякта ошол митингде. Ошон үчүн өзүңөр билгиле, жасай бергиле. Бирок мен силерге айтып кетет элем, фейктер акчасын ала бергиле. Алар бар, алардын акчасы. Ошолор силерге төлөп атабы, бизди караалагыла деп. Все, ала бергиле акчасын. Силерге деле жашоосу керек болсо керек. Бизди жамандай бергиле, биз аларга көңүл бурбайбыз, биз даже жооп бербейбиз. Ошондуктан бул деген өзүлөрүнүн проблемасы да. Анан дагы айтып кете турган нерсе, могу байкап койсоңор, урматтуу достор, биз ушинтип сүйлөп баштагандан кийин Сыймык өзүнүн кухнясынан ачыкка кылмыштардын баарын алып чыгып баштагандан бери ким коркту? Ошону ойлошуп көрсөңөр, мындай тереңирээк ойлоп көрсөңөр, ким коркту? Мындан корккондор карапайым эл корккон жок, мындан карапайым эл бизди колдоп баштады. А мындан корккондор именно ошо жогорку кеңештеги депутаттар болду да. Байкап көрбөйсүңөр, кийинки сессияда тим эле кыйкырышып атат. Бул чоң казат эмне, тигине мындай деп эле Сыймыкты жамандап атышат. Ким коркуп атат андан? Именно ошо парламентте олтурган махинацияларга аралашкан, незаконно обогащение кылган депутаттар эле ошолор кыйкырып өкүрүп атат. Башка эч ким кыйкырган жок, ошолор эле. Анан кийин анан алар фейктерди создавать этип же фейктерге төлөгөн ким төлөйт? Ошолордун эле колу. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, бүткүл Кыргызстанда жашаган элибиз бул 99% көрсө биз деген мындай акыл эсибиз кичине мындай туура эмес экен. А вот 1% ошо байлар, элди урдаган паракорчулар, алар көрсө туура экен да. Анткени эмне себептен? Анткени бунун себеби алардын акчасы бар. Акчасына таянып алып туруп, анан кийин ошондой фейктерге, тиги буларга баарына төлөп, ушулардын баарын уюштуруп атат да. Мейли, уюштура берсин, биз анга көңүл бурбайбыз. Биз өзүбүздүн принцибибиз бар, биз өзүбүздүн идеологиябыз бар. Бизден бүт мыйзам жолунда шашпай иштеп кете беребиз. Биз
аныктайбыз, ачабыз. Анткени ар бир айткан сөзүбүзгө, айткан элдин арасында жүргөн көйгөйлүү маселелер, ошол алардын туура эмес жасаган иштердин баары элдин оозунда. Ошолордун баарын биз далилдеп чыгарып берип атабыз. Ошондуктан урматтуу достор, мындай фейктерге баарыбыз эле көрүп атабыз. Каралоо иштерин жүргүзө берсин, андай нерседен коркпойбуз, андай нерседен коркпойбуз. Жүрө берсин. Ал күндө бул күндөр деле өтөт. Аллахым Кудайым буйрса, иншаллах бүт баарын ордуна тегиздеп көрөт. Анткени баарын көрүп аткан Алла субханала таала баарын көрүп турат. Ошон үчүн урматтуу Жумалиев анан анын командасы, андан тышкары тети коррупционерлер коркпой эле койгула. Коркпой эле койгула. Анткени биз коркпойбуз да. Андан көрө өзүңөр эле признательный показания кылып эле, элден кечирим сурап эле барып туруп мамлекетке жардам бериле, ошол туура болот. Жакшы калыңыздар. Рахмат силерге, эфирге чоң рахмат. Ошон үчүн биримдиктүү бололу, күчтүү бололу.